Кызылкыя шаарында 50 орунду тигүү цехи ачылды. Чакан ишкананын ишке киргенине 1 ай боло элек. Бул аралыкта жергиликтүү кыз-келиндер жумуш менен камсыз болушту. Учурда тигүү цехинде 20дай жумушчу иштеп жатат. Аларга жогорку маяна менен кошо ысык тамак аш да уюштурулган. Көбүнчө ошо Баткенский областта эме жок, швейный тигүүчүлөр көп экен, бирок жумуш орду жок болгондуктан мага сунуш кылды. Ушундай цех ачсакпы, сизге ачып көмөк көрсөтсөк, сиз ошону башкарып берсеңиз деген сунуш менен келишкен экен. Ошондон эле кокусунан баштап калдык. Бул ушул кийимдердин негизинен Россиянын сапатына карайт экен, тигүү сапатына көбүрөөк карайт экен. Жаңы ачылган цех 50 жумушчу орунга ылайыкташкан. Андыктан жумушчулардын саны күн санап өсүүдө. Жеңил өнөр жай тармагы Кыргызстанда жакшы өнүккөндүктөн өлкөдө тигилген кийим-кечелерге Орусия жана башка мамлекеттерде суроо талап жогору деп белгиледи мындагы жумушчулар. Азыркы күнү тигүү цехинде жумушчулар аялдар үчүн көйнөктөрдү тигип жатат. Экспорт Россияга кетет. Кыргызстандын кийимдери Россияда качественный деп алышат да. Ошо биздин Кыргызстандагы кыз-келиндер жакшы тигишет, качествону жакшы чыгарып беришип атат. Биздин цех жаңы ачылганына байланыштуу азыраак да. Кийин да 1 айдан кийин 50 швеяга жетсек, объемну көп тапшырсак. 2022 жылга Кызылкыя шаарынын бюджети 135 миллион сомго бекитилген болсо, кийинки жылда 170 миллион сомго өсүү болжолу айтылууда. Дегенибиз чакан ишкердиктин арты менен шаардын экономикасын алдыга карай жылуусуна өбөлгө болмокчу. Ал эми жаңы тигүү цехин кошкондо шаарда жалпы 5 тигүү цехи иштеп жатат. Ошого биз дагы мына ЖКШКдерди колдоо максатында жер-жерлерде мына бүгүн 4-5 ушундай швейный цехтер ачылып атат. Бул жерде атайын заказдар менен кабыл алып, ошондой эле булардын дагы өзүнчө пландары бар экен. Буюрса 300-400 орунду ишти ачабыз деп. Азыр мен бул жерге буларга да түшүндүрүштөрүн жүргүздүм. Салык инспекциясы менен биргеликте кандай жеңилдиктер болгон болсо, биз ошолорго жардам берип, ошону толук кандуу ишке киришке жардам беребиз. Ата мекендик ишкерлерди колдоо менен аймактын экономикасын көтөрүүгө болот. Айта кетсек, Баткен облусу өзгөчө макам алгандан кийин 5 тармакка жеңилдиктер каралган. Алардын бири жеңил өнөр жай тармагы. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.